قول علي رضي الله تعالى عنه في طغيان الماء والريح يوم نوح عليه السلام ويوم عاد على الملكين. أخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم نوح عليه السلام، فإنه أذن للماء دون الخزان، فطغى الماء على الخزان فخرج، فذلك قوله إنا لما طغى الماء. ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، فذلك قوله بريح صرصر عاتية عتت على الخزان. Ali radıyallahu anh aytat: Her bir tamçı su asmandan түшкөн периштенин колудан өлчөм менен келет. Бирок Нух алейхиссалату вассаламдын күнүндө андай болгон жок. Ал күнү сууга чыгууга уруксат берилди, бирок суудун казынасын караган периштелерге уруксат берилген жок. Фатагалма суу периштелерге баш ийбей чыгып кетти. Ошол сөздү мынтип айтты Аллах Кур'анда: албетте биз суу баш ийбей кеткенде периштелерге. Жана ошондой эле шамал дагы периштенин колу да өлчөнүп чыккан. Бирок Аат коомуна келген азап күнү өлчөнгөн эмес. Ал убакта шамалга уруксат берилген кароочу периштелерге эмес. Ошондо ал чыгып кетти шамал. Фадалика колуху, бул төмөнкү аят, бирихин сарсарин атия, катуу болгон үндүү шамал менен. Бул аяттардын уландысы толугу бул жерде эмес. Бул бир гана ишарат берип атат. Аллах Таала бул аламда тартип менен жараткан. Тартип менен жараткандыгы Аллах Таала ал нерсеге муктаж болгондуктан эмес. Аллах Таала асмандан жамгыр түшүргөн, суу алып келген, шамал жүргүзгөн, булут айдаган периштелерди жараткан. Алардын баарын периштелер жасайт. Адамдын амалын жазган периштелер бар. Аллах Таала ушундай периштелерди көп кылган. Ар бир жамгырдын тамчысын бирден периште алып келет. Асмандын бардык жеринде периштелер ибадат менен алек болуп турат. Бир дагы орун жок периште болбогон. Бирок бул периштелерге Аллах Таала бул аламды башкаруудан муктаж эмес. Бирок падышанын тартиби ошондой болот, анын падышалыгында көптөгөн ага баш ийген кулдар болушу керек. Анын кызматын аткаргандар болушу керек. Ошондуктан Аллах Таала не кылган? Периштелерди жараткан. Периштелер булар Аллах Таала нурдан жараткан, нафсиси жок, каалоосу жок, түрдүү келбетке келе алган, аял эркек болбогон бир жаратылыш. Нурдан жаратылган, нафси каалоосу болбогон Аллах Тааланын бир кулдары, жаны бар алардын. Периштелердин нафси болбогондуктан жебейт, ичпейт, уктабайт, чарчабайт, аял эркекке бөлүнбөйт. Алар Аллах Тааланын буйругун гана аткарат. Аллах Таала кандай буйрук болсо ошол буйрукту дал ошондой аткарат. Ага Аллах Таалага күнөөкөр болуп, баш ийбей ката кылганы болбойт. Себеби нафси каалоо болбойт. Аларда акылы бар, жаны бар. Бирок нафси каалоо болбойт. Ошондуктан Аллах Таала периштелер туурасында айткан: алар Аллах Тааланын буйругун аткарат, Аллага тоң боюндук, ээн баштык кылышпайт деп. Ошондуктан периштелерди түрдүү ишке койгон Аллах Таала. Кээ бир периштелер бар, малаул ард, жер бетинде жүрө турган жер периштелери. Кээ бир периштелер бар, асманда ибадат кылган периштелер. Малаул а'ла периштелери. Кээ бир периштелер бар, асмандан жерге жамгыр алып келген, же болбосо дагы бир азап алып келген түрдүү периштелерди Аллах Таала койгон. Ушул периштелердин бар экендигине ыйман келтирүү зарыл. Ушинтип Аллах Таала нурдан жараткан, Алланын сүйүктүү бир кулдары. Алар тоң боюндук кылышпайт. Алар Аллах Тааланын буйругун аткарышат. Аларда эч кандай каалоо, өздөрүнүн баягы нафсинин каалоолору болбойт.
Жана ошол периштелердин ичинен кээ-бирки периштелер, булар өтө улуу периштелер болуп, мисалы Жабраил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Жабраил алейхиссалам пайгамбарларга вахий алып келет эле. Ошондой периштелер, өзгөчө периштелер бар. Ошол периштелердин тартибин койгондон Аллах Таала бир түрдүү периштелерди тартип кылып эмне кылган? Сууду башкаруучу периште кылган. Ар бир нерсе Аллахтын казынасынан келет. Эмне нерсе болбосун бул дүйнөдө бардыгы Аллахтын казынасынан келет. Ва имми шейин илля индана хазаинуху. Алла айтат, кандайдыр бир нерсе болсо, анын бардыгы Аллах Таала менин казынамдан келет деди. Эми ар бир нерсе Аллахтын казынасынан келет. Суу дагы Аллахтын казынасынан келет да. Аны эмне кылды? Нух алейхиссалату вассалам коомуну 950 жыл даават кылып чакырганда ыйман келтирбей туруп алган. Акырында Нух алейхиссаламга кабар келди. Бул сени ээрчиген 73 адамдан башка эч ким ыйманга келбейт дегенде Нух алейхиссалам Аллахка дуа кылган. Аллах, жер бетиндеги ыйман келтирбей турган коомду жок кыл деп. Нух алейхиссалату вассалам 950 жыл даават кылганда түрдүү даават кылды. Куранда Аллах Таала Нух алейхиссалату вассаламдын дааватын баяндаганда инни даавтухум, мен аларды чакырдым, даават кылдым. Аллага баш ийгиле дедим. Лайлан ва нахара, күнү да кылдым, күндүзү да кылдым. Бирден акырында кылдым. Бардыгына жар салып ачык да кылдым. Мен аларды чакырган сайын алар тоң моюндук кылып тескери кетип жатты деди. Ошентип эмне кылды? 950 жыл даават кылганда 83 адамдын айланасындагы адам ыйманга келген. Аллах Таала тараптан кабар келди. Булардан башка сага эч ким ыйман келтирбейт, сени ээрчибейт дегенде Нух алейхиссалам дуа кылды. Аллахым, анда бул ыймансыз коомду жок кыл деп. Неге десе, себеби ал ыймансыз коомдон бузуку балдар төрөлүп, бардыгы жаман болуп, дозоку болуп кетет. Андан көрө бул ыймансыздар жок болсун, калган мусулмандардан жакшы адамдар төрөлүп, ыймандуу болсун деп Аллахка дуа кылган. Мына ошондо Нух алейхиссалату вассаламга Аллах Таала өкүм берген, кеме кур деп. Эми ошол доордо Нух алейхиссалам кургак эле жерге кеме курган. Алланын азабы келет, кеме куруу керек деп кеме курса, ошол убактын окумуштуулары, кыйындуулары, акылдуулары не кылган? Ишенбей койгон. Мына абышкаңар 950 жыл бир сөзүн кайталап адашып калган. Куп-курук жерге кеме куруп атат деп акылдарына салган. Бүгүн да кээ бир адамдар ушундай, кабырда мындай болот. Дозок деген бар, жаннат деген барса ким көрүп келиптир дейт. Көргүн келсе бар анан. Ошондо ишенесиң. Капырлар ыйлайт дозокко түшкөндө. Роббана, Роббим, биз көрдүк, билдик, ишендик. Кайтарчы дүйнөгө эмне кыла? Лаалли а'мал солихан фима таракт. Калтырып кеткен күндөрүмө жакшы мал кылып келейин депчи. Бүгүн уга бер, айтканды кылып бер. Эми молдокенин сакалы болсо эле, чапан кийип алса, галстук тагына албаса эле акылы жок болуп калабы? Андай эмес. Нух алейхиссалам доорунда да ошондой өзүнчө окмуштуулар бар эле. Бул суу келет деп атат деп. Анан эмне кылды? Нух алейхиссалам Алланын буйругун аткарып кемени кура берди. Акыры не кылды? Аллах Таала тандырдын ичинен да суу чыгарды. Жерден да, асманда адамдын 6 тарабынан суу чыкты да. Ааламдын 6 тарабынан суу чыкты. Астынан, үстүнөн, оң сол жагынан, артынан, жада калса от жаккан тандырдын ичинен да суу чыгып кетти. Ал жактан эмне кылат суу? Алланын кудурети менен ошондой суу чыгып кетти. Ошол күнү Аллах Таала ага чейин не кылат эле, периштелерге өкүм берилет эле, мынча суу түшүр депчи. Анан ал периште, кийинки периштелер көрөт, ал периштелер алып келип жерге коет эле. Эгерде жамгырдын суусун Аллах Таала акырын кылып тартип менен, периште менен жөнөтпөсө, элестеткүл бир тамчы суу канча бийиктен келе жатат, күйлөнүп кетсе, катуу болуп кетсе, башыңа тийип канча оорутат эле. Бийик крышадан түшкөн сууга турсаң, башыңа канча катуу тиет. Эми асмандан келген жамгыр акырын келип тиет да, жагат. Карларды да ар бирин бирден периште алып келет. Мөндүрдү дагы бир периштелер алып келет, бирок бир аз катуураак алып келет да. Эгер мөндүрдү ошол бойдон коюп жүгөрсө бар го, ал өтө катуу октой кетет. Себеби физика боюнча 1 метрден таштап жүгөрсөң мынча болот, салмагына жараша канча күйлөнүп кетет.
Ал деген келип биздин башыбыз тешип өтүп кетиш керек эле. Бирок Аллах Таала эмне кылды? Периштелер менен жөнөтөт. Бирок катуураак жөнөтөт, кичине эскертүү кылыпчы. Ошондон эмне кылды? Нух алейхиссалам дуа кылган убакытта ыймансыздарды жок кылгының дегенде Аллах Таала периштелерге уруксат берип жамгыр түшүрүлө дебестен сууларга өкүм берди. Бар басып жок кыла жер бетин деди. Жер бетини топон суу басып, эң бийик баягы жериден 40 тоодун учунан 40 метр бийиктикте турган дейт. 40 чыканак бийиктикте турган да. Суудун бардыгы, жердин бардыгы суу басып калган. Мына ошондо жанагы окмуштуулар, кыйындар, изилдегендер, илимге ишенип, илим менен далилдегендердин бардыгы ыймансыз суудун астында өлүп калды. Куп-кургак жерге Алланын буйругу экен кеме кур деди деп жыгачтан кеме курган Нух алейхиссалату вассалам кутулду, ийгиликке жетти. 3 кабат кеме кылды. Биринчи кабатында жаныбарлар, экинчи кабатына адамдар, үчүнчү кабатына куштарды койду дагы, бардыгын киргизип койду. Бардык жаныбардан убада алган да. Эч кимге тийишмей жок, жемей жок деп. Ар бир жаныбардан 2ден киргизди. Келечекте ошолордун урпагы уланыш үчүн. Карышкыр менен кой ошондо бир эле жерде болгон. Арыстанда, маймылда бардыгы бир жерде болгон. Эч кимге тийишкен эмес. Себеби ал суу басып атса бирөөгө тийишкен эмес. Бардыгы пайгамбар Нух алейхиссаламдын тапшырмасы менен эч кимге тийишкен эмес. Мына ошол күн аны не кылып атат? Али радиаллаху анху ошол күндө айтып атат да, сууга уруксат берилди, периштелерге уруксат бербегенден периштелерге баш ийбей суу кетип калды. Периште дагы бир махлук да. Аллах Таала каалап периштени укук бербей эле сууга буйрук берип салса, периштенин колунан эмне келет? Себеп бардык нерсе Алланын каалаганы болот. Ошол үчүн жашоодо адамда эң биринчи ушул ишенич туруш керек. Алланын каалаганы болду депчи. Бир кыйынчылык келип калды жашоодо. Сен кылдың деп бирөө менен урушуп жатып калбайлы, Алланын каалаганы экен. Алла ушундай каалаптыр, болду. Бир жакшылык иш болуп калды эле, мен кылдым деп төшүң чапкылабай. Алланын каалаганы болуптур деш керек. Ошол үчүн эмне кылды? Аллах Таала сууга буйрук берип салды. Сууга чыкканга өкүм берди. Периштелерге чыгарганга уруксат бербеди, периштелерге баш ийбей эле кетип калды. Жана ошондой эле Аат коому дагы баш ийбей койгон. Бузукулук кылып, пайгамбарга ишенбей, бузукулук кылып пайгамбарны кордогондо Аллах Таала аларга кыйкырык, үнү катуу болгон шамал менен аларды жок кылган. Ошого чейин дагы периштелерге шамалды өлчөм менен жөнөтөт эле. Бирок бул күнү не кылды? Абага шамалга буйрук берилди, баргыла, жок кылгыла деди. Бирок периштеге чыгар дегенге буйрук берилген эмес эле, периштеге баш бербей шамал чыгып кетти. Эмне үчүн? Бардык нерсе Аллага баш ийет. Ооба, сууду периштеге баш ийесиң деп койду эле, бир күн не кылды? Аллах Таала чык кете бер, түз эле деди, баш ийбей эле кой деди. Периштенин колунан эч нерсе келбей калды. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир коомдун пайгамбар даават берип чакыргандан кийин баш ийбей койгондо пайгамбарлар дуа кылат эле, Аллах буларды жок кыл депчи. Ошентип бардык коом жок болуп кете берген, пайгамбарга баш ийбегенден кийин. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассаламга дагы мүмкүнчүлүк берилгенде пайгамбар сам антип дуа кылган эмес, балки не кылды? Адамдардын бактылуулугу үчүн, хидаяты үчүн дуа кылды. Бир дуасы сөзсүз кабыл болот эле, пайгамбар сам не кылды? Кыяматта үммөтүмдү шафаат кылганга алып каламын деп, пайгамбар сам бул дүйнөдө үммөттөргө жаман дуа кылган жок, тескерисинче бардыгына жакшы райым дуасын кылды. Ошондуктан биз дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолун жолдойбуз дагы, ар кандай динге каршы болгон ыймансыздарга жакшы дуа кылып, ошолор дагы туура жолго түшсүн деп дуа кылабыз. Эми тагдырында болсо Аллах Таала туура жолго салат, тагдырында болбосо ошол бойдон кала берет, ал биздин колубузда эмес. Тагыраак айтканда, биз бирөөдүн жок болушуна, бирөөдүн бир нерсесине дуа кылбайбыз. Бардыгына Алла хидаят бер, туура жолго сал деп айтабыз. Аллах Таала тагдырында туура жол болсо салат, болбосо баягы динге тоскоолдук кылып башка кылса, Аллах Таала өзүнүн жолдон алып коет. Аллах Таала баарыбызды дин жеткизүүчүлөрдөн кылган болсун.